Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Биздин каналдан мекендештердин жаңылыктарын көрүп туруңуздар. Так. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Бизге көптөгөн эмеде мекендештер көбүнчөсү аял заты сурай беришет да, Америкага канча жаштан баштап келиш керек, канча жаштан кийин уже поздно деп. А мен айта берем да, поздно болбойт эч качан деп. Кошуласыздарбы? Ограничение деген жок. Каалаган убакта келсе болот. Америка бардыгын эле тосуп алып, бардыгын эле встречать, ошондой эле возможность берип атат. Жашап, иштеп, кубанып, сүйүнүп жүргөнгө. Жакшы. Сиз кандай ойлойсуз? Туп-тура, жашы карабай, каалаган убагында келе берет. Эч бир чекти жок. Ошо мен дагы өткөндө Гүлайым деген карындашыбыз, блогер кызыбыз бар да, ошо тартканда 65ке чыккан абабыз сварка жасап, жумуш жасап жүрөт Чикагодочу. Анан ошонун чоңу айтат, мен кетирбейм дейт бул абаны. Эч качан кетирбейм. Бул жаш балдарга караганда да колум ондай кыйын билет дейт да. Анан деген эмеде? Мыякта 65ке, 70ке чыгып деле окуйм. Эми жашоону. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Биздин жашоо өткөн күндөр эмес, эсте калган көз иримемдер менен бааланат деп бекеринен философторубуз айтпаса керек. Андыктан достор, эгерде жакындарыңызга эстен кетпес бир сонун көз иримемдерди, жакшы бир элестерди калтырыңыз келсе, же болбосо куттуктоо тартуулайын десеңиз, анда албетте экранда көрсөтүлгөн биздин WhatsApp номерибиз ар дайым кызматыңыздарда. Баштайм деген кишилер бар да, чынбы? Биякта жашоо 70тен кийин эле башталат экен. Мынакей азыр деле биздин арабызда апалар деген IT программасын окуп, англис тилин окуп, IT-ни бүтүп иштегенге киришип атышат. Бул деген чоң жетишкендик да. Биздин аргабызда кандай жашоо бар экенин эч ким билбейт да. Ар бир эшикти ачсаң жол чыгат дейт. Машинеге права алабыз, буйрса. Кудай буйрса. Эми чала-очук сүйлөшпөй, атыңыздарды айтып, анча-мынча качан келдиңиздер, Америка неси жакшы, жаман деп анча-мынча эметип коелу, мекендештерге маалымат берип коелу. Менин атым Элмира. Саламатсыздарбы мекендештер? Келгениме 4 жыл болду. Жакшы. Келгенде эле иштеп баштагам. Орус үй билөгөн, багып. Андан кийин англис тилине кирдим. Англис тилин үйрөнүп баштадым. Андан кийин фитнеске жазылдык. Фитнеске катыша баштадык. Андан кийин арадан ковид болуп эле бир аз токтолуп калды. Болбосо ошондой эле жашоо биякта. Баары жакшы. Эжекебиз права окуп, права алды жакында, мына үйрөнүп айдап баштады. Жакшы. Жакында эле буюрса. Ошондой муну көрүп мен правага тапшырып окугум келип атат. Жакшы, права алып алсаңыз, эми Америка территориясы чоң. Ушундай жерге келгенде машинаңызга отуруп алып суулдап жетип келесиз да. Буюрса. Кайсы штаттан келдиңиз? Чикагодон. Сизге узун өмүр тилейли. Жакшынакай колдордун баары эч качан оорубаңыз. Алла таалабыз колдосун. Рахмат. Азыр дагы бир эжекебиз көрөбүз. Саламатсыздар мекендештер. Бүгүнкү майрамыңыздар менен майрамыңар кут болсун. Мен жашым 62-деймин. Жакында 63-кө чыгам. Жап жаш экенсиз. Жашыңызды айтпай деле койсоңуз болобу? 7 жыл болду Америкага келгеним. Бул жерде Америкада эркин өлкө, бардыгы сен ойлогондой, адамдын жашоо үчүн бардыгы көңүлдү ирендириппейт, бардык шарттар түзүлгөн. Жашап, иштеп, өмүр сүрүүгө эч бир тоскоолдук жок. Атыңыз ким болот? Атым Урипа. Урипа? Жакшы. Сизге да жакшынакай тилектерди каалап кетебиз. Оорубаңыз эч качан, маңдайыңыз жаркырап эле турсун. Жаркырап, жакында права алып турсуз, ошо праваңыз менен машинага отуруп алып, суулдап Американы чимирлеп эле жүрө бериңиз. Кайсы штаттан келдиңиз сиз? Чикагодон. Сиздер подружка турбайсыздарбы? Мына эки жакын подружкадан анча-мынча интервью алып койдук. Азыркы берген интервьюбуз, анча-мынча маалыматыбыз мекендештерге жардамы тийип калат деген ойдобуз. Көп биздин кыздар карындаштар ойлорун өзгөртүшү мүмкүн. Чоң рахмат. Так, биз бүгүн мен атайын издеп атам. Баягы мырзалардан интервью алып эле жүрөбүз да. Анан көбүнчөсү карындаштар, эжекелер көп сурай берет. Ошолорго эжекелерден, карындаштардан жооп бериш керек болот.
өзүңүз менен тааныштырып коюңуз. Каяктан келдиңиз? Канча болду келгениңизге? Американын жакшысы, жаманы? Бишкектен келгем. Келгениме 2 жыл болду, скоро 3 жыл болот. Балам бул жакта бар. Бул жакта жакшы, Америкада чоң возможность бар да, даже возрастка карабай, ата-энелердин арасында көп жетишкенди, ийгиликке жетишкендер да бар да. Вот айтып кетти жогоруда апалар, айтыда окуган апалар бар, англис тилин окуган апалар бар.